Жалал-Абад шаарындагы Токтогул эс алуу багынын жанындагы аянтка жаштар жана шаар тургундары чогулуп, аларга атайын программадагы шоу-концерт коюлду. Ар бир номердин артынан СПИД оорусу тууралуу коомчулук билиши керек болгон маалыматтар суроо иретинде көрүүчүлөргө берилип, алар жооп узатып жатышты. Туура жооптору үчүн кызыктыруучу белектер байгеге коюлган. Чукпайт, бирок неме сакташ керек да, адамдарчы жугузуп, бир дакы анимация этиш керек. Коркунучтуу жугуштуу оорудан сактануу тууралуу элге кеңири маалымат жеткирүүнүн мындай жаңыча форматы Жалал-Абад шаар мэриясынын алдындагы жаштар иштери боюнча комитети тарабынан ишке ашырылып, ага өкмөттүн областагы өкүлчүлүгү, Кызыл Жарым ай коому жана СПИДке каршы күрөшүү борбору колдоо көрсөткөн. Биринчи кезекте бул бир айлыктын ичинде ар бир окуу жайда жана ишканаларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Вичилдети боюнча кантип жугузбоо жана анын боюнча үстүнөн кантип иштөө боюнча. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө мына Жалал-Абад шаарыбыздын драма театрынын алдында бүткүл окуу жайлардан студенттер менен жана жаштар менен биргеликте ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз. Жугу жолун да билет экенсиздер, сактанганды да билет экенсиздер. Мен сиздерге кааларым, ушул өзүңөрдүн турмушуңуздарда ошол бул оорудан сак болуп, ошону өзүңүздөрдүн билимиңиздерди өзүңүздөргө жумшаңыздар. СПИД оорусу денеге жуккандан кийин 6 айдан 10 жылга чейинки аралыкта билинет. Андыктан оорудан сак болууну өзгөчө жаштар жакшы өздөштүрүшү керек. Иш-чарага 500дөн ашуун жаштар катышып, өздөрүнүн бул илдеттен кабардар экендиктерин тастыкташты. Бизде кичинекей китепчелер бар болчу. Ошолордон окудук. Кээркилердин эжекелери өздөрү дагы айтып беришти. Эжекелерибизге да чоң рахмат. Биз деле аракет кылдык. Эске сала кетсек, өстүбүздөгү жылдын 10 айында Жалал-Абад шаарында СПИДке чалдыккан боюнча 11 адам катталып, бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 7ге аз. Ал эми область боюнча быйыл өткөн жылга караганда 37ге аз факты катталган. Роза Акматжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал-Абад шаары.